Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору 2015-жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 390-токтому үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча атайын чыккан. Ушул токтомдордун негизинде республика боюнча иштер алып барылып турат. Ал эми Учкун айыл өкмөтүндө кандай иштер жүрүп жатканы менен Учкун айыл өкмөтүнүн социалдык өнүктүрүү секторунун башкы адиси Анара Балтабаева төмөндөгүлөргө токтолду. Токтомдордун негизинде бизде райондук областтык буйруктар чыгып, анын ичинен биздин айыл өкмөтүнүн атайын буйругу чыгарылган 2021-жылы 30 майда номер 44 буйругу чыккан. Ошол буйруктун негизинде айыл аймакта зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитет түзүлгөн. Ал эми жергиликтүү комитетте 25 мүчө бар. Алар 1 жылдык пландарын кабыл алып, жыл бою иш алып барышат. Ал иш планда биз айыл аймактагы жашап турган калкты бак аймактарга бөлүп алып, калкты тизмеге алып, анын аярлуу катмарларын алып чыкканбыз. Аярлуу катмарга айыл аймактагы ичкен үй бүлөлөр, мигранттардын балдары жашаган үй бүлөлөр, ошондой эле аз камсыз үй бүлөлөр, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр, ошондой эле багуучусунан ажыраган жарым жетим жана тоголок жетим балдарды өзүнчө каттообуз калганбыз. Ушул үй бүлөлөрдүн үстүндө иш алып баруунун аракетиндебиз. Андан сырткары айыл өкмөтүндө жергиликтүү комитеттен иштеп жатканын эл билүү үчүн кварталына маалыматтар кетирип, кайсы жактарга кайрыла алышат, зордук зомбулукка кабылган учурда кандай кризистик борборлор бар экенин маалымдап турушат. WhatsApp группаларга кварталына бир жолу ушундай жергиликтүү комитет иштеп жаткандыгы боюнча маалыматтарды кетирип жатабыз. Кандыгын комитеттин телефон номерлери жазылган баракчаларыбызды ушу WhatsApp группаларга айлык WhatsApp группаларга таратып жүрөбүз. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттин ишмердүүлүгүнө эл ишенип кайрылгандар да кездешет. 1,5 жыл ичинде кайрылгандар болду. Биз көп үй бүлөлөргө, өзгөчө ичкен үй бүлөлөргө, ошо күйөөсү жолдошу тынчтык бербеген үй бүлөлөргө да барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ордунан чечкенге аракет кылдык. Бир адамды сот жобуна тартылды. Жергиликтүү комитет ушу кыдырып, ошо жеринде аныкталган иштер да болгон да, ал сотко ашкан иштер да болгон. Ар бир адамдын коопсуздугу жана жеке жашоосуна тоскоолдук болбош үчүн эч кандай кайрылган адамдардын аты жөнү ачык айтылбайт. Муктаж болгон үй бүлөлөрдү социалдык башкармалыкка билдирүү менен үйүнөн тейлөөгө алдырууга жетишишкен. Биздин тизмебизде турган үй бүлөлөргө ар кандай жардамдарды берүүнүн аракетинде болуп атабыз. Эми ал жардамдарды мамлекет тарабынан келген учурда, жобосу жеке спонсорлор тарабынан келген учурда ушу эң көйгөйлүү деген үй бүлөлөрүбүзгө алып чыгып жардамдарды бере алдык. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 390-токтомдун негизинде ар бир аймакта иш алып барылып келет. Бул токтом үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча. Ага ылайык жергиликтүү комитет өзүнүн аймагында үй бүлөлөрдү көтөрүп чыгып берүү менен аймакка тең кароого жетишишкен. Быйылкы жылы да атайын иш план түзүлүп, анын алкагында позитивдүү ата эне же болбосо позитивдүү бала тарбиялоо деген темаларда атайын тренингдер да өтүлүп келет. Долбоорлор да жакшы жыйынтыгын берип, зордук зомбулуктун алдын алуу жана бөгөт коюуга кошумча өтө чоң экенин баса белгилейт. Даярдаган Айзат Түмөнбаева.